Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинин номер 54 сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз таң калуу сезимин өстүрүү үчүн эмне кылуу керек. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Таң калуу сезимин өстүрүү үчүн эмне кылуу керек? Таң калуу бул өзү сезимдин, ойдун, көз караштын, көңүлдүн, кокус же бирдемеге ойгонуусу, ишенип ишенбөө, адаттагыдан күтүлбөгөндөн бир жаңылык өзгөрүүнү табуу жана ошого сүйүнүү болуп эсептелинет. Биринчи, адаттагыдан күтүлбөгөндөн өзгөчөлүк, жаңылыкты таап, көрүп, ошону сезип, ички күчтүү сезимди билдирүү, кабылдоо. Экинчиден, билип үйрөнүүсү керек болгон баардык нерсеге кызыгып мамиле кылуу зарыл. Үчүнчү, айланабызда биз байкабаган сырдуу кубулуш өтө көп экенин билип, ошону биздин көңүлүбүз бурулган баардык нерседен издөө. Бешинчи, көрүп, угуп, сезип таң калуу. Алтынчы, эхе, охо, мына, ана, мен таптым, сүйүнчү, куттуктаймын, көргүлө, уккула, суктангыла, улуу экен, кызык экен, укмуш экен деген сыяктуу жана башка сөздөрдү айтып, ой бөлүшүп таң калуу. Жетинчи, жакшы адамга, сөзгө, ойго, ишке, китепке, көрүнүшкө жана башка нерселерге чын ыкыластуу таң калуу. Окуучулардын таң калуусун өстүрүү үчүн эмне кылуу керек? Биринчиден, үй бүлө башталгыч класстан эле таң калуу касиетине үйрөтүү. Экинчи, таң калуунун мазмунун, маанисин түшүндүрүү. Үчүнчү, анын зарылдыгын ачып далилдөө. Төртүнчү, таң калуунун үлгүсүн көрсөтүү. Мисалы, кандайдыр бир жаратылышка чыкканда, ошол жаратылыштын сулуулугун ата эне өзү дагы таң калып, анан балдарга үлгү көрсөтсө дагы абдан жакшы болот. Бешинчи, сабак өтүү учурунда, тарбиялык саатта таң калуу, таң калтырууга жагдай түзүп уюштуруу керек. Алтынчы, угуп, көрүп, сезип, жаңылык өзгөчөлүккө суктануу, сүйүнүү, кызыгууну жана башканы калыптандыруу. Жетинчи, себеп натыйжа, өзгөрүү, өсүү жана башкага сырдуу кубулуштарды таап, таң калуу, ошондон рахат алуу. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Демек, балдар, таң калууну кабылдап алууга, эстеп калууга, кимдир бирөө менен бөлүшүүгө, ошолор аркылуу билим тарбиянын өсүүсүнө жетише аласыңар. Жогоруда силер таң калуу сезимин жөндөмүн өстүрүү үчүн эмне кылуу керек деген тема боюнча кыскача маалымат ала алдыңар. Өзүңөр дагы айем китебин колго алып, 118-120 беттерди дагы окуп кененирээк таанышып чыксаңар болот. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калгыла.